Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Коштөө айыл аймагындагы Сали Жоробаев атындагы мектепте салтанаттуу ачылыш болду. Кабинеттер жасалгаланып, кызыл тасмасы кесилди. Мектептин директорунун кабинетин Салай Айтмырзаевдин уулу Зайнар Айтмырзаев жасалгалап, демерчи болгон. Ал эми музыка кабинетин маркум Маккамбай Кулиевдин уулдары жасап беришкен. Ошондой эле китепканага Сүйүмкан Сейталиева каржылык жактан колдоо көрсөтүп, ысымы коюлду. Музыка кабинети чындыгында 65 мектептин ичинде мен таба албай койдум, шуну жасайм депчи, материалдарды издеп. Өрнөктөрдөн сырткары деле бүт каталог мыналарын алып бердик. Көчөгө чыксаңар жолуңар шыдыр болдун, жолдошуңар кыдыр болсун, кыдыр болам деп оңордо болсун, жигиттери Шаймардан колдодун, ишиңерди Кудай оңдодун. Тапканыңар жакчылыкка төйлөргө бүйүрүп. Ишарага Аксы районунун акиминин орун басары Дамира Абдылдаева, Аксы райондук билим берүү бөлүмү башчысы Талантбек Эмилбек уулу жана айыл өкмөт башчысы Чынарбек Кадыркулов катышты. Аксы районундагы Сали Жоробаев атындагы номер 65 жалпы орто билим берүүчү мектебинде бүгүн жаңы кабинеттердин ачылыш аземи өткөрүлүп жатат. Бул жаңы кабинеттердин курулуш иштери бизге аябай зарыл болчу. Себеби биздин мектеп 9 гана бөлмөлүү класс бөлмөлөр бар. Окуучулардын окуусуна, мугалимдердин билим берүүсүнө аябай жетишсиз шарттар бар болчу. Ошондуктан биз ушул 3 бөлмөлүү кабинетти ачууга муктаж элек. Бул мектептердеги биринчи ошо директор бөлмөнү биздин Айтмырзаев Салай атабыздын уул кыздарынын атынан каржыланып, демөөрчү Салай атанын уул кыздары толук кандуу жакшынакай кылып директор бөлмөнү ачып берди. Андан кийин музыка кабинети да бизде жок болчу. Музыка кабинетин өзүбүздүн кесиптешибиз Кулиев Маккамбай агайдын уул кыздарынын атынан агайдын атына арнап музыка кабинетин ачтык. Бул да болсо балдардын чыгармачылык дүйнөсүнө, комуз ириминин иштөөсүнө жакшы өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Андан кийин бул эң негизги мектептин негизи болуп эсептелген китепкана жок болчу. Балдарды окууга, мугалимдердин китеп окуп даярданууга эч кандай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Жетишсиз бөлмөлөрдүн негизинде бул китепкана да жок болчу. Мына азыр бизде да жакшынакай китепкана ачылып отурат. Бул китепкананы ошо Сейталиева Сүйүмкан эжеке көп жылдык стажы бар. Көп жылдан бери китепканачы болуп жүргөн эжекебиздин уулдары кыздарынын атынан жасалгаланып, мектеп үчүн ушул материалдык базасын чыңдоодо зор салымдарын бүгүнкү биздин демөөрчүлөр кошуп турат. Ичинде эч нерсе жок болчу. Бир мезгилде бир 2 бөлмөсү китепкана болуп Союз мезгилинде иштечү. Ошол китепканада дагы дал ушул биздин эжекебиз Сейталиева Сүйүмкан эжеке иштечү. Андан кийин бул бузулуп, бул жерге мектеп түшкөндөн кийин бул зданияга эч кандай каражаттардын жоктугунан мындай курулуш иштери жүрбөй туруп калган. Аталган мектептин кабинеттеринин ачылышына демөөрчүлөрдөн сырткары Коштөө айыл өкмөтүнүн башчысы Чынарбек Кадыркулов айыл өкмөттүн казынасынан 500 000 сом акча каражатын бөлүп берген. Кезинде элге кызмат кылган маркум аталардын тарыхта атын калтыруу үчүн жасалган аракеттер туура кадам экендигин мектеп мугалими Үсөн Туранов айтып өттү. Мына ушул кабинеттердин ачылыш аземинде турабыз. Чындыгында мына ушул Салек рахматы, биздин классташыбыз Маккамбай рахматы, ошондой эле көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип китепканада иштеп келген Сүйүмкан эжекелердин ушул кабинеттеринин ачылышы болуп атат. Чындыгында бул инсандар ушул кабинеттерге өзүнүн наамын, атын коюуга татыктуу инсандар бир нече жылдан бери ушул эл менен бирге иштеп, эмгектенип келишти. Бүгүнкү күндө дагы биздин ушул эжекебиз ушул кабинетти ачып, ушул китепканада балдарды ушул китеп менен камсыз кылууда өзүнүн иш аракеттерин жүргүзүп келе жатат. Муну дагы бүтүрүшүп, мына элге рахмат. Бүгүнкү күндө бизге ачылыш азем кылып өткөрүп берип атат. Кабинеттер жетишпегендигинен ушу кабинетти ачып берели деп демөөрчү болуп жасалганын жасап бердик. Атам Айтмырзаев Салай Союз маалында эмгектин ардагери болгон, бир нече жолку медалдардын ээси, грамота сыйлыктардын ээси болгон эмгектин ардагери болуп, ушу өмүрү өткүнчө ушу өзүнүн колхозунда, Уйланов колхозунда кызматкер болуп иштеген. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.